Al эми намаздын милдети Аллах Таала керемети Кур'анда инна салата танха анил фахшай вал мункар, чындыгында намаз бузуку жаман иштерден тосот дейт. Урматтуу жамаат, кээде биз Аллах жана пайгамбардын атынан карапайым элдерге осуят айтабыз, насаат айтабыз. Бул биздин акылдуулугубуздан, илимдүүлүгүбүздөн эмес, балким Аллахтын астындагы өзүбүздүн жогору жоопкерчилигибиз, милдетибизден кутулганыбыз. Бирок мына ошол жанакы акыйкатты элдин баары эле туура кабыл ала бербейт экен, туура жактыра бербейт экен. Бирок мен айтайын дегеним, биз айткан сөздөрдү мына ошол балким эгер аяттан чыкпай айтып аткан болсок, хадистен чыкпай айтып аткан болсок, муну туура кабыл алып, балким муну мына ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө, башкасына бир даяр шпаргалка катары колдонулуш керек. Наоборот, акыйкат айтканды, осуят айтканды, насаат айтканды душман катары көргөн бул туура эмес. Жыл жыйынтыгында жылдын мыктылары белгиленет. Ошол жерде жылдын мыктыларына бүгүн сага жаман көрүнүп, осуят айткандарга беришиң керек. Сага подход кылып, сенин аркаңдан чуркап жүргөн, сага бузукулукка багыт берип аткан, мынол нерсени ачсак, арам болсо дагы өнүгөбүз, өсөбүз деп, Аллахтын каары келе турган иштерге далалат берип, багыт бергендерге эмес, балким, таксырым, бул ишиң туура эмес деп, туура жолду көрсөткөндөргө беришиң керек. Душман көргөн болбойт, мамлекет бирөө эле. Мекен бирөө бизде. Кээ бир нерселер бар, акчага сатып алып болбойт. Кээ бир нерселер бар, муну кайтарып алып болбойт бир колдон кеткенден кийин. Мына ошол эң биз үчүн керек болгон, көз карегиндей сакташыбыз керек болгон нерселердин бирөөсү бул биздин мына ошол мамлекетибиз, мекенибиз, жерибиз, элибиз, мына ошол элге, жерге күйөм деп барган инсандар ошол жакта жетекчи болуп отурат. Ошону менен бирге силерден ашып биз дагы күйөбүз, бардыгыбыз бир кемедебиз, бири-бирибизди душман катары көрбөстөн, бир достой, туура осуяттай, мекенге күйгөн адам катары кабыл алып үйрөнсөк. Жалалиддин Руми деген улуу алым өткөн, бул киши мына ошол өзүнүн китебинде кээ бир окуяларды келтирет. Мына ошол бир окуя менен масаланы жыйынтыктайбыз. Бул киши Махмуд Газнавийдин уурулар менен болгон бир окуясын келтирет. Махмуд Газнавий бул өзү Афганистандык, бирок Индияны басып алып, Индияда падыша болгон мусулман жетекчи. Махмуд Газнавий түндө жолдо баратса, жолда 5-6 ууру отурат. Махмуд Газнавий акырын барып чекелерине отурса, ошол мамлекеттин падышасы, жанакы уурулар сен кимсиң десе, мен да силердин бирөөңөрмүн, силерге окшогон уурумун дейт. Анда отура бер. Бүгүн биз улуу бир уурулукту, чоң бир уурулук кылган атабыз. Ошонун аракетиндебиз. Азыр Махмуд Газнавийдин сарайына кирип, алтындарын уурдап чыгабыз. Макул. Бирок кирип чыгыш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн ар бирибизде бир өзгөчө бир кесип болуш керек, өнөр болуш керек. Падышанын сарайына акырын кирип, уурдап чыгып кетиш бул оңой эмес. Кимде кандай мүмкүнчүлүк, чеберчилиги бар десе, бирөөсү айтат, мен дейт, иттин үргөн үнүнөн эмне деп айтканын билем дейт, иттин сөзүн түшүнөм дейт. Анда керек, падышанын ити үргөндө деп атканда айтасың. Аскер келип атат дегене дейт. Сенчи, мен ошол бийиктикке арканды ыргытып байлап, ошол менен чыкканга устамын, ыргыткан жериме түшөт. Канча бийиктик болбосун арканды байлай алам. Анда сен да керексиң. Сен, мен Лайли Мажнундун окуясында Мажнун ушунчалык Лайланы сүйүп ашык болгондуктан Лайланын кабыры каетте көмүлгөн болсо, жытынан ошону таап барам деп айткан экен. Мажнунчалык кабырда өлөтүн жытын таппасам дагы, алтын күмүштүн каеттен бар экенин билгенге мурдумда жыт биле турган өзгөчөлүгүм бар. Алтын күмүштүн каерде экенин билем. Сенчи, мен дуал келеби, таш келеби, бетон келеби, оюп киргенге жөндөмүм бар. Өзүңдөчү десе бирөөсү, мен артынан көргөн караңгыда, артынан көргөн адамды дагы күндүзү күн тания алам, мен сени кеч көргөмүн деп. Жарык жок, чырак жок, ошондой мүмкүнчүлүгүм бар. Жан ууру. Падышанын өзүнө айтат, ошонун үйүнө уурулукка кетиптир сарайына. Сенин колуңдан не келет десе, менин колумдан келген нерсе аз, силердин уурулугуңарга пайдасы тиеби, тийбейби билбейм, бирок өлүмгө өкүм чыккан, дарга асылып аткан инсандарга асылып атканда сакалымды бир кыймылдатып койсом, дарга асылбай калат, өлүмдөн кутулуп калат. Десе, жанагы уурулардын башчысы,
Sen bizge başçı ola turgan ekенсиң. Биздин бардыгыбыздын кылган ишибиз колго түшсө ошол дарга алып барат. Сеники эң акылы главный жерден куткарат экенсиң, болду шерик онда. Кеттик деп анан жолдо баратса ит үрөт. Ит үрсө жана иттин добушун билем деген. Шериктер, азыр айтсам ишенесиңер, ишенбейсиңер билбейм, бирок мына ит араңарда падыша бар деп атат дейт. Адам арамга берилгенде максаты арамдан максатына жетиш, арамга чөккөндө арамда падыша бар десе да кулагы сөз кирбей калат экен. Жинди болбочу, уруулардын арасында падыша эмне кылмагыла кеттик дейт. Болбосо өздөрү ошого ишенген, сен иттин тилин билесиң деп кошкон. Кээ адамдын көзүн май басканда ныктап, такап, Facebook'a жазып, интернетке жазып көрсөтүп, алымдар аят хадисин чечмелеп берсе дагы көрбөй калат экен, кулагы укпай калат экен. Ошентип анан барып, бирөөсү арканды ыргытты, бирөөсү дуалды тешти, бирөөсү жыттап алтын каерде экенин билди, уурулукту кылып чыктылар. Махмуд Газнаб кошулбары ар биринин үйүнө чейин жеткизишти дагы, сарайга келип аскерлерин тургузуп, сарайды тонуп кет. Аскерлер ким? Балан жердеги адамдар. Бирок бүгүн кая тургула, эртең тутуп бересиңер. Bir gün мүмкүнчүлүк берет. Эртеси күнү баарын тутуп келет, бардыгынан падыша өлүмгө өкүм кылат уурулук кылгандыгы үчүн. Бардыгын даргаскан атканда арасынан бирөөсү өзүнө уверен, коркпойт. Ал жанакы түндө артынан көрсөм дагы күндүздү күнү сагынып калам деген дагы бир шерик. Ал анан падышага карап туруп, "О, падышам, шерик болгондон кийин акырына чейин шерик бололу. Түндө өзүңүз бар болчусуз" дейт. Дегенде падыша, эгер тообо кыла турган болсоңор, мындан ары уурулук кылбайм десеңер, бир түндүк достуктун урматына баарыңарды кечирдим дейт. Жалалидин Руми айтат, бул кыссадан айтайын дегеним дейт. Ит араңарда падыша бар десе дагы көрмөмүшкө алып кетти дейт. Кээде эч ким билбейт дейсиң, бирок жөнөкөй өзүңө окшогон падышанын көрүп турганын байкаганың жок дейт. Бирок падышалардын падышасы болгон Аллах ар бир күнөөңдү көрүп турарын унутпа дейт. Бардыгы дарга асыларда өлүмдөн кутулуусуна бирөөсүнүн өнөрү иш берди. Ал караңгыда падышаны танып калган, билип калган инсандын ошол чеберчилигин айынан. Бул дүйнөдө жөнөкөй бир падышаны тааныганын айынан өлүмдөн кутулуп атсаң, падышалардын падышасы Кудайды тааный турган болсоң, кантип эртең акыретте азаптан кутулбайсың дейт. Фафирру илаллах инни лакум минху надзирун мубин. Кудайга чуркагыла, мен Кудайдан ачык айкын силерге эскертүүчүмүн. Урматтуу жамаат, урматтуу биздин жетекчилер, бул окуя менен мен айтайын дегеним мына ошол жогорудагы уурулар сыяктуу бүгүн биз миллиард акча түшөт, миллион акча түшөт деп отуруп, кээ бир нерсеге көзүбүз май басканы менен чыныгы берекенин, ырыскынын кайда экенин билбейбиз. Кумардын түбү чыр, арам иштин берекеси болбойт. Арамдан тапкан акчага адалдан дасторкон салынбайт. Азирети Умардын сөзү бар. Ким арамдан бакыт издесе, бакыт арам болуптур дейт. Адал жолун тандайлы.